УТРК Чүй телеканалы алдыга карай өз көрсөтүүлөрүн улантып бермекчи. Саламатсыздарбы? Эфирде түз эфирде маанилүү маек көрсөтүүсү кызматыңыздарда Жанар Эсенова. Эскерте кетмекчибиз, биз түз эфирде болгондуктан биздин ар бир көрүүчүбүз бизге түз байланышка чыгып, өздөрүнүн билдирүүлөрүн, суроолорун WhatsApp номери аркылуу жана түз байланыш аркылуу калтырса болот. Айта кетсем 0501 67 01 91 номерине, WhatsApp номерине жазуу түрүндө смстериңиздерди жөнөтсөңүз болот. Ал эми 0312 67 01 91 номерине чалуу аркылуу өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды, пикирлериңиздер менен бөлүшсөңүздөр болот. Себеби бүгүнкү биздин тема азыркы учурда Чүй облусунун тургундары үчүн өтө маанилүү тема демекчимин. Себеби биздин студиябызга Газпром Кыргызстан компаниясынын өкүлү келип, атайын азыркы кезде ушул Чүй облусу боюнча газдаштыруу программасы жөнүндө, ал жактагы ийгиликтер, жетишкендиктер, аткарылган иштер жана алдыга коюлган пландар тууралуу талкуу жүргүзмөкчүмүн. Андыктан бүгүнкү биздин студиябызга келген мейманды тааныштыра кете турган болсом, Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун экономика жана финансы боюнча орун басары Алдаяров Арзымат келип турган учуру. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Убактыңызды бөлүп түз эфирибизге келип бергениңизге алгач ыраазычылык билдире кетмекчибиз. Мынакей ушул акыркы жылдары Кыргызстанда абдан жакшы долбоор кирип, элибиздин ошол социал-экономикалык абалын оңдошуна, турукташына жана жашоо шартынын ыңгайлаштырылышына карата газдаштыруу программасы ишке кирген. Чүй облусу боюнча азыркы газдаштыруу программасынын учурдагы жыйынтыктар жана ийгиликтери жөнүндө алгач айта кетсеңиз. Мындай айтпачы, биринчиден биз 2014 жылдан иштеп келатабыз. Ошол убакыттын ичинде мындай толук маалымат берип келсек, инвестициялык программасын алкагында бүткүл Кыргыз Республика боюнча 1250 чакырым газ түтүктөрү карылып, алар 55 калктуу пункттарда жана Бишкек шаарынын Чүй облусунун жаңы коңуштарына газ берилип, 2270 миң үй, 2270 кыргыз жарандарына газ берүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду деп айтсак болот да. Ошондой эле Чүй облусунун өзгөчө айтып кетсек, 2016 жылдан баштап өзгөчө Чүй облусу боюнча 117-18 миң үй бүлөгө газ берүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду деп айтсак болот. Ошондой эле баарын чакырым эсептесек, бир 500 чакырым газ түтүктөрү курулду. Бирок эң негизги мындай акцент десек, азыркы убакытта ушул экологиялык акыбалына карата биринчиден ошо Бишкек жана Чүй районундагы калктуу пункттарда газдаштыруу маселеси коюлуп жатат. Ошонун негизинде биз ошо өзгө да милдет алып атабыз. Келе жаткан ушу 4-5 жылдын ичинде Чүй районундагы негизги калктуу пункттарда газдаштыруу бүтүлүп беребиз деген. Толук бүтүлүп берет деген пландар коюлуп атат. Менин маалыматыма караганда 2030 жылга мерченделген бүтү ишмердүүлүгү. Эң биринчи бул эми стратегиялык документибиз бар. Кыргыз Республикасынын газдаштыруу жана газификациялоо генералдык схема деген бул биздин стратегиялык документ. Ошонун негизинде бул эми ушул документтин ичинде кайсы калктуу пунктка газ берүүгө мүмкүнчүлүк, техникалык мүмкүнчүлүк бар деген документ да. Мынакей ушул жаатта менде кийинки суроо, негизи ушул пландар жана мөөнөттөргө токтоло турган болсок, ушул жакынкы убакытта Чүй облусунун кайсыл айыл аймактары ушул газдаштырылат жана жумуштардын аяктоо мөөнөтү кандай? Бул жерде азыр мына 2023 жылы айтып кетсек, 23 жылы биз Чүй облусундагы селекция жана Новопавловка деген калктуу пункттарына газ берүү жумуштары бүтүлдү. 2024 жылы Новопокровка деген чоң айылга газ түтүктөрү куруу жумуштары башталды азыркы убакытта. Эми бул чоң объекти болгондуктан биз аны быйыл баштап 2025 жылы бүтүрөбүз буюрса. Бул эми 7 участокко бөлүнгөн. Ошол 7 участоктун 4-үн быйыл бүтүрүп, 3-үн эмки жылга калтырып атабыз. Бул эми эмне үчүн Новопокровка кабыл алынган десе, бул биз жана генералдык схеманын ичинде калган калктуу пункттарды өзүбүздүн 2 критерийи менен ранжирование кылабыз да. Мындай деп кетсек, эң биринчи критерий бул ар бир үй бүлөнүн, ар бир түтүктүн
орточо электричествосын пайдалануусу да кандай көп үй бүлө электричество менен колдосо ошончо бат ошончо эле дароо газга кошулат деген өзүнүн практикабыз аналитикабыз бар. Бул биринчиси. Экинчиден энергетиктер менен бизде кол коюлган келишим бар. Ошол келишимдин негизинде кайсы жерде кандай электричествосунун керектөөсү канчалык көп болсо ошол жерге биринчи газ алып баргыла деген сураныч бар. Бул эми мамлекет жагынан дагы энергетикалык коопсуздук жагынан дагы коюлган милдет болуп атат да. Толугу менен кошулам, себеби азыркы кезде ошол биздин кесиптештерибиз тарабынан да даярдалган материалдын алкагында чынында эле электр кубаттуулукту үнөмдөө иретинде дагы газдаштыруу өтө ыңгайлуу экендиги дагы маалым. Анан бул жаатында дагы инфраструктурага да токтоло кетиш керек эмесмин, анткени бул өзгөчө маанилүү тармак десем дагы туура болуш керек. Чүй облусунда ошол газ менен камсыздоону жакшыртууда кандай негизги инфраструктуралык долбоорлор дагы киргизилди? Эми азыркы убакытта биз чогуу Бишкек шаарынын мэриясы менен Чүй облусундагы карымдуу укуктуу өкүлчүлүгү менен чогуу иштеп келатабыз. Биз атайын ошо жол карта түздүк. Ошол жол картасынын негизинде Бишкек шаарынан дагы азыр өзгөчө жана аймактуу административный реформанын негизинде дагы Чүй облусунун жаңы коңуштары, Чүй облусунун калктуу пункттары Бишкектин составына кирип атпайбы? Ошонун негизинде бир жаңы общий жалпы жол картаны түзгөн атабыз. Ошол жол картасынын негизинде мен жана айтып кеткендей келе жаткан бир 4-5 жылдын ичинде толук Бишкек шаарындагы жанындагы Чүй облусундагы жайгашкан калктуу пункттарды газификация кылып бүтүрөбүз деген план болуп атат да. Ошондой эле келе жаткан 3 жылдын ичинде бизге келилген калктуу пункттардын ичинде ошондой эле Вайна-Антоновка, Байтик, Бешкүнгей деген айылдар каралып атат. Ал жерде мен айтып кеткендей биз жана генералдык схеманын ранжирование кылгандан кийин кайсы жерге кайсы калктуу пунктка газ барат деген чечим кабыл алынгандан кийин ал жерге каржылоо маселеси көтөрүлүп атат. Мынакей, ушул каржылоо жана инвестирование бул дагы өтө маанилүү, себеби баарын толук кандуу ушул газ менен болобу жана башка тармак менен камсыздап шарттарды түзүүдө сөзсүз түрдө каржы маанилүү ролду ойнойт эмеспи? Андыктан ушул региондорду газдаштыруу долбоорунун алкагында ишке киргизиш үчүн кандай каржылоо булактары колдонулат? Бул жерде мына толук эле Газпром Кыргызстандын өз каржылоосу колдонулат. Бул жерден эч кандай мамлекеттик бюджеттен же башка бир булактар жок. Газпром Кыргызстандын эч кандай инвесторлорсуз жок, энди эч кандай инвесторсуз эле Газпром Кыргызстандын өзүндүк инвестициялык программасында каралган алкагындагы каржылоо финансылар киргизилет. Анан бул жерде мен айтып кеткендей көчөдөгү газ төктөрүн Газпром Кыргызстан биздин мыйзамга карата бул Газпром Кыргызстандын менчик газопроводдор болгондуктан аны биз өзүбүз куруп беребиз. Ошол жерден көчөдө өткөн газопроводуна өзүнүн үйүнө, өзүнүн котелуна, банясына алып барган газ төтөгү бул эми керектөөчүсүнүн кардардын өзүнө караштуу болгондуктан өзү куруп бериш, өзүнүн каржылоосу менен. Ал жерде эми баасы ар кандай болуп атат, анткени ар кандай үйлөр ошол газ түтүктөн алыстыгына карата да. Андан тышкары кээ бирлер өзүнүн жайкы кухнясына киргизип атат, банясына киргизип атат. Анан кээ жерлерде ошо каржылоосу жагынан газга кошулуш абдан кыйын болгондуктан көлөмү бул каржылоонун көлөмү көп болгондуктан азыркы убакытта биз былтыртан баштап мамлекеттик банктар менен чогуу жанакы льготный кредитование деген жаңы продукт иштеп чыктык. Ошону дагы азыр мындай чоң масштабтуу жумуштар өткөрүлгөн атат да ошол боюнча. Ушул жеңилдетилген насыя берүү боюнча айта кетсеңиз. Буга кардар кандай негизде жана кандай шарттар менен кайрылып жана бул каржылоого илинип калса болот? Бул жерде ушул каржылоо жеңилдеткен насыя каржылоосу мындай иштейт. Биринчиден ушул кайсы жерге газ кошулуу боюнча ал же Газпром Кыргызстанга келет, же иштеп жаткан жана сертификацияланган, лицензияланган жеке ишканалар иштеп чыгып атат азыр ошол рынокто. Аларга келип биринчи үйдүн газификациянын сметасын алат. Анан же базарга барабы, же фирмага барабы, ал жерден жана газ казандын баасынын сметасын алат. Анан ошон счетту алгандан кийин банкка келет. Банкка келип айтат: "Мына мен үйдүн газификациясы мисалы 30 миң болот экен, котелдун баасы 30 миң болот экен. Мага ошо 60 миңдик каржылоо бергиле" дегенде, азыркы убакытта ушул мамлекеттик органдар тарабынан коюлган милдеттин негизинде бул банктар эки
эң көп дегенде 2 күндүн ичинде ушул кредиттин чечимин кабыл алынып атат да. Мөөнөтү созулгандыгы төлөнүү. Мөөнөтү 2 жылга чейин, максималдуу каржылоосу 150 000 сомго чейин. Бул эми мындайча биз бул орточо эсеп менен эң кымбат газ котел алса болот, анан алыстыгы да көп болсо каржылоосун дагы толук жаап бергенге мүмкүнчүлүк болот Бул да. негизинен баягы ушул газдаштыруу мүмкүнчүлүгүн ар бир карда ар бир жаран колдонууга абдан жакшы ыңгайлуу шарттардан экен. Анан мынакей жогоруда сиз айта кеттиңиз, атайын иштелип чыккан схеманын негизинде электр кубаттуулугун көбүрөөк колдонгон ошол пункттарга басым жасап жатабыз деп. Ал эми ошол эле учурда элдин, калктын жыштыгы дагы роль ойнойбу? Балким, мисалы үчүн айрым учурларда кандайдыр бир кездерде аз түтүн жашап калса, аз кандайдыр бир үйлөр жайгашкан болсо, же болбосо социалдык объектилер тууралуу. Биз эми азыркы убакытта мына биз 10 жылдан бери иштеп келатабыз. Ошонун негизинде мындай результаттар пайда болду да, аналитиканын результаттары пайда болду. Кээ бир калктуу пункттарда газга абдан жакшы кошулуп атат. Кээ бир жерлерде газга кошулуп, бирок жылытууга кошулбай атат. Мисалы, ошондой эле Бишкек шаарында, ошондой эле Чүй областындагы калктуу пункттардын биринси толук 100% газга кошулду. Бирок ошол 100%нын 10 эле жылытуу максатында кошулуп атат да. Ал эми Газпром Кыргызстанга өзгөчө кыш мезгилине басым. Өзгөчө кыш мезгили таасири мындай жаман болуп атат да. Анткени экологиялык жагынан дагы эч бир чечим болгон жок. Бизге дагы газдын керектөөсү да аз болуп атат да. Кээ бир жаңы коңуштар башкача. Мисалы 100%дын кошулганы болчу, анын 85% жылытуу максатында кошулуп атат да. Аны котел коюп атат. Ал биздин керектөөнү да көбөйтүп атат, газдын керектөөсүн көбөйтүп атат. Ошондой эле электр кубаттуулуктун да үнөмдөп атат. Анан жана көмүргө дагы мындай азайтуу, төмөндөтүүгө дагы таасир кылып атат да. Ошондуктан бул эми англисче айтканда win-win ситуация болуп атат да. Баары тең газга кошулса, баарына жакшы болот экен. Бизге да жакшы болот. Экологияга дагы жакшы таасир кылып атат. Энергетиктерге да жакшы болуп атат, анткени электр кубаттуулукту үнөмдөп болуп атат. Ошон үчүн биз бүт жерден газификация кылып атканда суранганыбыз эң негизги жөн эле газга кошулбай, газга жылытуу максатында кошулганга туура болуп атат да. Анан дагы негизи эле ошол маалыматтарга караганда көпчүлүгү басымдуулугу албетте газдаштырууга абдан кубаныч менен кабыл алышууда. Айрымдар айтышат, сөзсүз түрдө бул корректей бизге керек эле депчи. Эми айрымдар айтып атышат, ошол эле газ түтүктөрүн киргизүүдө, мисалы үчүн ошол үстүртүдөн эмес, баягы жер арыктар аркылуу газ түтүмдөр киргизилип жатпайбы? Андыктан айрым жарандардын короосуна кирип калганы, же болбосо анын тосулмалары бузулган учурлар болот экен. Дал ушул кезде ушул калк менен сүйлөшүү, түшүндүрүү иштери кандай жүрөт? Бул жерде эми негизгиси өзгөчө кээ бир жерлерде көчөнүн бир жагынан өтүп калып атат газопровод. Экинчи жагынан газ жок. Ошон үчүн жана сиздин айткандай жердин астына казып, подземный выход деп коет, ошол газ түтүгүн чыгарып коюп атат 2-3-4 үйгө. Ал эми биздин чечим эмес, бул архитектура органдарынын чечими. Анткени мындайча айтканда, газ ар бир калктуу коңушка эң акыркы болуп кирип атат да. Биринчи киргени суу, свет, анан канализация кирет. Анан эң акыркысы газ кирип келатат да. Ошон үчүн биз аякта же суу бар болсо, же электричество бар болсо, ал жерге биз газ түтүктөрдү курууга мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошондуктан мындай бош жерге куруп, кайсы жерге мүмкүнчүлүк болсо газдарды чыгарып коюп атабыз. Ошондой эле кээ бир жерлерде же жолду бузуп кетип атса, же короосту бузуп кетип атса, ал жерде подрядчик кайра өзүнүн кандай акыбал газдаштыруунун кел электе кандай акыбал болчу, ошондой акыбалына келгизип коюш керек. Жолду бузуп салса, жолду кайра асфальттап бериш керек. Аякта шебенка болсо, шебенкасын кайра төгүп бериш керек. Ал жерде эми биздин өзүбүз гарантиялыктар бар. Ал гарантиялар бузулуп атса, бизге жарандар кайрылса, ал жерде биз түздөп беребиз. Негизи эле бул келишимде Газпром Кыргызстан сөзсүз түрдө ишти баштоонун алдында ошол эле мамлекеттик архитектура менен жана ошондой эле жергиликтүү бийлик менен биргеликте иш алып барасыздар. Ооба, биз анткени ар бир газификациянын проектин биринчи жасалгандан кийин ал проект мамлекеттик органдарда, ошондой эле жанакы госстройдун экспертизасына кирип, ал жерден макулдашуу алмайынча бизге жумушка өткөргөнгө макулдашууну бербейт. Ошондуктан биз тыкыз
мамлекеттик органдар менен ошондой эле жергиликтүү бийлик менен айыл өкмөттөр менен квартальный МТУлар менен тыгыз иштеп келатабыз. Абдан жакшы. Негизи ушул газдаштыруу Чүй облусунун социалдык жана экономикалык өнүгүүсүнө кандай таасир этет? Эми мындай эсептеп көрсөк, биз 2014-жылы өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү баштаганда бүткүл Кыргыз Республикасынын жаратылыш газынын керектөөсү 200 миллион куб метр болчу. Азыркы убакытта бүткүл республикасынын керектөөсү 500 миллион метр кубка көбөйдү да, 2,5 эсе көбөйдү. Бул эми абадан келген газ эмес да, бул электричествосунун керектөөсүн азайтты, үнөмдөдү, көмүрдүн керектөөсүн үнөмдөдү. Ошондой эле эсептеп көрсөк, ушул 300 миллион куб метр дополнительно алынган 300 миллион куб метр 1,5-2 миллиард киловатт часты үнөмдөдү деп айтсак болот да. Бүткүл республика боюнча азыркы убакытта электричествосунун дефицити бир 4-5 миллиард болотса, ошонун жарымын газ менен жаптык десек болот да. Ошондой эле мына былтыр кыш убагында кандай смогтун ситуациясы кандай болду дегенде, биз Минприродонун специалисттери менен сүйлөшсөк, азыркы ошо өткөн кыш сезонунда Башка жылдарга салыштырмалуу жанакы абанын сапаты жакшыраак болду деп айтып атышат да. Алардын өзүнүн показательдери бар да. Ошонун негизинде мындай экономикага кандай салым болуп атканын биз да көрүп атабыз. Энергетикага, экологияга кандай салым кылып атканыбыз да жакшы болуп атат да. Андан тышкары жана газификацияны айтып кетсек, бул үйлөргө эле газификация. Бул жерде жанакы Бишкек шаарындагы автобустар газга өтүп атканы. Ошондой эле Чүй облусунда азыр бизде 4 мындай автогаз толтуруучу компрессордук станциялар курулуп атат. Бул жерде жанакы транспорттук жагына дагы мындай чоң үнөмдө чоң таасир кылып атат деп ишенебиз. Негизинен жалпысынан ала кеткенде экологияга жана экономикалык кандайдыр бир жеңилдетүүгө дагы жакшы салым болот экен газдаштырылса. Анан ошол эле экология жагына карай турган болсок, ушул газдаштыруу долбоорун ишке ашырууда экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн кандай чаралар көрүлөт? Эми Газпром Кыргызстан тарабынан эң негизги эмне кылганыбызды бул газдаштыруу, калкты газдаштыруу, ошондой эле бүткүл республика боюнча мен жана айтып кеткендей автогаз толтуруучу компрессордук станцияларды куруу. Анткени биздики азыр жанакы экологиялык жагынан смог проблемасы болуп атканда автомобиль жактан дагы чоң таасири болуп атат деп айтып атпайбы? Эми кайсы автоунааны газга которсо, бул газ эң экологиялык жагынан эң таза деп эсептелет. Ошондуктан жана дизельный маршруткаларды алып, анын ордуна газовый автобустар иштеп баштап атканда дагы бул экологияга чоң салым кылып атат да. Анткени ошондой эле бүт дизельный маршруткаларда азыр Бишкек өрөөнүндө толук эле газ автобустарын которуп атат. Бул абдан чоң таасир, анткени биз эсептегенде ар бир экономикалык жагынан да таң таасир, анткени газдын баасы соляркага салыштырганда абдан төмөн, 2 эсе төмөн, 3 эсе төмөн болуп кетет кээ бир жактарда. Ошондой эле газдаштыруу жагынан биз Бишкек шаары менен газ жанакы котельнийлердин былтыр 19 котельныйдын газга котордук. Ал дагы ошол экологиялык жагынан дагы үнөмдөө жагынан дагы таасир болуп атат. Биз мамлекеттик органдар менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен келишим койдук. Ошол келишимдин негизинде 2027 жылдан баштап Бишкек шаарынын ТЭЦи дагы толук газга которулат деген пландар коюлуп атат. Ошонун негизинде дагы биз ойлоп атабыз, экологиялык жагынан мындай чоң төмөндөтүү салым кылат деп. Ал эми мисалы үчүн азыркы кезде газдаштырылган Чүй облусундагы айыл аймактарындагы жайгашкан социалдык объектилер дагы газдаштырууга өткөндөр барбы же өтүү боюнча пландар барбы? Ошондой эле Токмок шаарында бизде кол алынган 100% өткөрүлгөн. 100% өткөрүлгөн. Ошондой эле Токмок шаарындагы Токмок жылуулук деген муниципалдык ишкана бар. Ошонун газ казандарын 2021 жылы толук газга өткөзүлгөн. Ошондой эле бул мамлекеттик бюджетине дагы салым кылды, анткени газ бас ал электрический котельный болчу. Аны азыр газ көтөргөндө бюджет каржылоонун дагы үнөмдөөсү пайда болду. Абдан жакшы. Бизге 95 саны менен аяктаган абонентибиз жазган экен. Саламатсыздарбы? Новопокровка айыл өкмөтү качан газификация башталат? Рахмат деген экен.
мына жообун айтып берейин азыр эле. Мына азыркы убакытта Новопокровка айылында газ түтүктөрү куруу жумуштары башталып келатат. Ал жерде азыр жумуштар өткөзүлүп атат. Биз бул август айынын бир 10-уна чейин ошол Новопокровка айыл өкмөтү менен активы менен Новопокровка айылдын калкы менен встреча өткөргөн атабыз. Ошол встречанын негизинде кайсы жерде кандай газ болот, кемге кайрылыш керек экенин, канча болот деген баарындай информационный бир түшүндүрмө жумуштарды өткөзөбүз да буюрса. Дагы ушул Арзымат мырзанын сөзүн кошумчалай кетмекчибиз. Азыркы кезде ушул Новопокровка айыл өкмөтүндө жайгашкан орун алган Жайылма айылында дагы газификация иштери толук кандуу жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу толук кандуу маалыматты УТРК телеканалынын социалдык баракчасында, YouTube каналында толук кандуу маалыматтар айтылган. Бул жерден дагы өзүңүздөр билип алсаңыздар болот демекчимин. 752 саны менен аяктаган абонентибиз жазган экен. Саламатсыздарбы? Ак Ордо 2 конушуна качан газ трубалары орнотулат? Биримдик көчөсүнөн ары биз Новопавловкага киребиз. Новопавловкага кирилет. Бул жерде Ак Ордо деген жаңы коңушу биринчиден биринчи волна деп коебуз. Биринчи газификация болгондо бизге Бишкек шаарынын мэриясынан кайрылуу болгон. Ошол кайрылуунун негизинде биринчиден бир 20 чакты жаңы коңуштарда газдаштыруу жумушту өткөзгөнбүз. Андан кийин ошол бул жаңы коңуштарда ошол эле Ак Ордо 2, Ак Ордо 3 деген жаңы коңуштар пайда болуп, алар жаңы кошула баштады. Биз муну мен айтып кеткендей, биз Бишкек шаарынын мэриясы менен жол карта түзүп, ирети менен газдаштыруу жумуштарын өткөзөбүз. Анткени 30 жылдан бери жасалбаган жумуштарды 10 жылдын ичинде жасаган мүмкүнчүлүк жок экен. Анткени биздин өзүбүздүн деле ресурстарыбыз деле мындай айтып коеюнда чектелген. Анан эл дагы чектелген, каржылоо да чектелген. Ошон үчүн ирети менен баарын буюрса келе жаткан 4-5 жылдын ичинде Бишкек шаарынын жанындагы бүт өрөөндөгү жаңы коңуштарды, калктуу пункттарды газга которобуз деп мен ишенем. Ошондуктан мен оюмча бул көрүүчүлөрдү да ишениңиздер. Көрүүчүлөрдү ишенгиле. Жакшы. Деген менен биздин көрүүчүлөрүбүз ар бир ошол өздөрү жашаган аймактары боюнча суроолорун берип атышат. Уруксат этсеңиз аларга деле балким өзгөчө бир жоопторуңуз болуп калышы ыктымал. Мынакей ошол эле Ысык Ата районундагы Ивановка айылына качан газ келет деп жазган экен биздин көрүүчүбүз. Ошондой эле дегичекти биздин студиябызга коңгуроо чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду узатсаңыз болот. Биз могу газ менен неметип атпай, камсыз кылабыз деп атпайбы? Биз Сокулук районунан чалып атабыздан биздин көчөгө газ коюлуш керек деген коюлбай атат да. Газпромго кайрылжак деле, ушуну каяка кайрылжак болот өзү? Түшүнүктүү. Сокулук айылынын газификациясы 2016-18 жылдары өткөрүлгөн. Бул Сокулук Шопоков деген чогуу болуп, ал жерде 52 чакырым газ түтүктөрү курулган. Бирок ошондо биз ошол убакытта бизге кандай мамлекеттик органдар, ошондой эле Чүй областынын архитектурасы кандай чектелген райондорду берген жерлерди биз толук газдаштырып бергенбиз. Ал жерге ошол контурга киргизилбей калган көчөлөр бар, райондор бар, жаңы райондор бар, айылдар бар. Аларды биз догазификация деп, экинчи волна деп, экинчи проект деп жаштагантабыз да, бирок биринчиден ошо биринчи киргизилген проектке, контурга калктуу пункттарды бүтүргөндөн кийин ошол мен жана айтып кеткендей киргизилбей калган жаңы коңуштар, райондор кайра киргизилет. Бирок аны күтө туруш керек да. Долбоор баягы болжомол менен кайсыл убакытта башталышы мерчемделүүдө экинчи долбоор? Экинчи волна толкун дейли. Ошо экинчи толкун деп койсок, аны биринчиден биз 27-28 жылга чейин ошо биринчи толкунду бүтүрүп берели деп атабыз. Анткени бул жерде экологиялык жанагындай чоң таасир болуп атпайбы? Эмне үчүн Новопавловканы бүтүрдүк? Эмне үчүн былтыр Лебединовканы бүтүрдүк? Азыркы убакытта эмне үчүн Новопокровканы жасап атабыз? Анткени экологиялык жагынан дагы специалисттерге караганда ушул чыгыштан батышка чейин кандай өткөн шамал
ошол Бишкек шаарына чүй өрөөнүнө кандай экологиялык чоң таасир кылгандыктан сураң мамлекеттик органдардагы энергетиктер дагы суранган жагына киргизип атабыз да. Анан ошол калып калган жаңы коңуштар райондордо эми ушу экинчи толкун деп биринчи Новопокровканы бүтүрөлү, анан Новопавловка бүтүрүп Вайна Антоновка бүтүргөндөн кийин ушул жанакы шамалды тазарталы деген максаты менен жасалып атат да. Ошол шамал тазалгандан кийин буюрса өйдө жакка да кире баштайбыз. Эми ирети менен бул жерден техникалык дагы ирети бар да. Биз ак ордо бирди же ак ордо экини бүтүрө албай туруп, ак ордо 3кө сөкүп кете албайбыз. Анын ирети менен жасаш керек. Ошондой эле мына азыркы убакытта мисалы 5 күнгө дейин чалат болуш керек. Кой таштан чалат болуш керек. Ивановкадан да жазышты, Ивановкадан да, Ивановкадан чалыш керек. Ал тияк тарапта. Аны биринчиден ага чейин ошол Новопокровканы бүтүрүш керек. Новопокровкадан кийин Кант бар, андан кийин Ивановка бар. Ошону баардыгынын өзүнүн ирети бар да. Ошон үчүн мен телекөрүүчүлөргө да бир кайрылып атырмын, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун жарандары күтө тургула, буюрса бүт жерге газ барат. Анткени биз дагы ага өзүбүз мындай күйүп атабыз. Кайсы жерге газ берек болсо, ошол жерге газ барат. Саламатсызбы? Кемин шаарына жана Перевалка жака качан газ болот? Негизи планга кирди беле деп биздин көрүүчүбүз жазган экен. Мен эми Кемин боюнча каралган, бирок Кеминдин мындай алыстыгы болуп калат да. Мен жерде мына атайын бул жерден 75 калктуу пункттардан түзгөн ушул өзүнүн перечинди алып келип коюп койдум. Ошол жерде эми Кемин мен жана айтып кеткендей техникалык жагынан дагы алыс болуп атат. Анткени биринчи Токмокко чейин калган калктуу пункттарда да газдаштырып бүтүрүш керек. Токмоктун жанындагы Токмоктун жаңы конуштары калды. Ал жерде деле Ак Бешим, жана 11 жылга деген айылдар бар. Аларда да бүтүрүш керек. Андан кийин ошо Кемин жакка баштаса болот. Эми муну 4-5 жылдын ичинде Кеминге барабыз деп мен айта албайм, бул калпача болуп калам. Ошон үчүн ошол биринчи 5 жылдык программаны бүтүргөндөн кийин анан тиги Кара Балтанын аркы жагы, бияк жагы Токмоктун аркы жагы башталат деп ишенебиз. Түшүнүктүү. Бизде көрүүчүбүз бар, урматтуу телекөрүүчү, өзүңүздү тааныштырып, анан үнүңүздү жогору коюп сурооңузду узатсаңыз болот эле. Сокулуктан чалдыкпы, ушуга азыр мына канаттандыралык, жооп ала албагандык да. Сурооңузду узатып берсеңиз, урматтуу телекөрүүчү. Мен Осмонкулов Шаки Сокулук районунан чалып атам да, азыр эле чалдым да. Мен ошо суроого канаттандыралык, жооп ала албагам. Кандай дейсиз? Сурооңузду кайталап койсоңуз. Сокулук районунда газдаштыруу ошо мынау газ бизге келип анан биздин параллельный көчөгөн газ берилди дагы, анан кийинки биздин көчөгө берилбей калды да. Эми ошого уруксаттуу же кандай чарасы жокпу эч кандай? Частный эмелерден деле койдуруп алсак болобу, уруксат берсе? Сиздин сурооңузга жооп айтылган. Азыр Арзымат мырзага мүмкүн болсо дагы бир ирет кайталап коет деген ишеничтемин. Бул жакта ушул өздөрүнүн башка көчөсүнө киргизилиптир дагы, биздин көчөгө киргизилбей калды. Демек, бул биздин көчөгө киргизилиш үчүн кандай чараларды көрсөк болот, кимге кайрылсак болот, бул мүмкүнбү азыркы учурда киргизгенге дейт. Бул учурда мисалы үчүн ушул эле кошумча өзүнүн каалоосу менен экинчи көчөдөн биринчи көчөдөн экинчи көчөгө киргизүүгө мүмкүнбү? Бул жерде өзүнүн каалоосу менен дагы кошулса болот. Бул жерде мындай деп болот да, Газпром Кыргызстандын каржылоосу менен газ түбүктөрдү куруп белгилее деп күтсө болот. Мен жана айтып кеткендей, аны экинчи толкунда күтүп каласыңар да. Ошондуктан өзүбүздүн каржылообуз бар, каражатыбыз бар, чогултуп мына өзүбүздүн мындай биякты жамаатыбыз менен чогулуп газ түбүктү өзүбүз каржылообуз менен куруп беребиз деген мүмкүнчүлүк болсо, анда ошондой эле биздин сайтыбызга кирип, сайтында Чүй газ деген биздин филиалыбыз бар. Ошол филиалдын жетекчиси менен жазылып, жолугуп, ушул маалыматты айтып берсеңер, ал жерде өзүнүн жагынан консультационный консультация кылып берсе, кантип кошулуш керек, ким менен кошулса болот, кайсы подрядчикти тандаса болот деген, ал жерде биз жардам беребиз. Ал жерден да өзүбүз жардамыбызды беребиз. Бирок мындай кичине күтпөйбүз дегенде ушул жолу бар. Негизинен план боюнча бул ушул экинчи толкундун негизинде гана киргизилиши мүмкүн. Негизинде өзү ушундай. Түшүнүктүү. Анан дагы мынакей Ысык Ата районунун жер казарга алга айылы ушул планга киргизилди беле, ушул аралыкта газ киргизүүгө? Бизге эртерээк газ киргизип берсеңер жакшы болот эле деп 110 саны менен аяктаган абонентибиз жазыптыр.
Мен айылды билбейт экенмин, анткени биздин списокто бул айыл жок. Анткени мындай кылса болот, эми газды кайсы жерге киргизебиз деген мындай каалоо болсо, же айыл өкмөттүн атынан, же ушу өз жананын атынан менин атыма эле да кат жазса болот расмий түрүндө. Ушундай бизде айыл бар, бул жерде канча абонент бар, түтүн бар, ошол менен газга кошулуубуз, каалообуз бар деп кайрылуу жазса, ошонун негизинде биз дагы өзүбүздүн схемабызга киргизип караштырабыз. Ал жерге техникалык жагынан газга алып барганга мүмкүнчүлүк барбы же жокпу. Ошондой эле жанакы сокулук жактан кайрылган теле көрүүчүгө дагы ушундай кайрылсак болот. Эч жерге мындай мүмкүнчүлүк жок болсо же таба албайсыңар, менин атыма расмий түрүндө кат жазып, биздин офисибизге таштап кеткиле, сөзсүз түрүндө биз сиз менен байланышып, сиздин кайрылууңузга жооп беребиз. Абдан жакшы, биздин көрүүчүбүз жоопко канааттандырылды деген ишеничтебиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, WhatsApp номерине биз видео чалууну, коңгуроо чалууну, үн коштоону кабыл ала албайбыз. Тилекке каршы, андыктан коңгуроо чалууну кааласаңыздар 0312 67 01 91 сандарын терип бизге түз эфирге чыксаңыздар болот. Ал эми WhatsApp номерине биз бир гана жазуу түрүндөгү СМСтерди алабыз. Ак бата конушуна качан газ кирет? 2024-жылы кирет дештиле, Свердлов району дейт. Ак бата жаңы коңушунда газификация жумуштары өткөзүлгөн атат. Аны былтыр биз өзүбүздүн проектибизин былтыр баштап өткөнбүз. Ак батаны мындай неме болуп атат да, биз чечим кабыл алганбыз былтыр. Ак батага газификация барат да, бирок газификациянын чечим кабыл алгандан кийин биздики өзүбүздүн процедураларыбыз боюнча 1 жыл проектке, долбоорго кетет. Анан 2 жылдан кийин эле газификация жумуштары башталат да. Ошондуктан азыркы убакытта ошол ак бата боюнча долбоор иштери өткөзүлүп атат. Аны эми Кыргыз Республикасынын мамлекеттик экспертизадан өтүш керек, Газпромдун экспертизасын өтүш керек. Ошол процедуралардын негизинде буюрса проект долбоору жасалып өткөндөн кийин эмки жылы ошол списокты түзүп атканда ак батанын кандай жанакы критерийлердин негизинде киргизиле алабызбы, киргизилбейби деген чечим кабыл алынат да. Ошондуктан бул жерде мен айтып кеткендей, биз чечимди кабыл алганда өзүбүздүн эле чечимди кабыл албайбыз. Бул эми ошондой эле мамлекеттик органдар, энергетиктер менен биргеликте чечим кабыл алабыз да. Биздин көрүүчүлөрүбүз суранышып жатат, дачаларга газ кирүү пландаштырылганбы Чүй облусунун аймагындагы? Дачный поселоктор ошондой эле Гроздь, мисалы Таш дөбөнүн жанында Гроздь, Достук, Кеңиш, Урок деген жаңы калктуу пункттарында дачалар бар. Алар биздин ошол калктуу пункттар биздин программада каралган. Бирок эми кайсы айылга канчанчы жылы, кайсы айда газ барат деп мен азыр толук айта албайм. Биз эми ошол өзүбүздүн инвестициялык программаны иштеп чыкканда аны массалык каражаттар, массалык информация каражаттары аркылуу айтып берип атабыз. Ошондой эле мына быйыл азыркы убакытта мына Новопокровкада баштадык. Быйыл Бишкек шаарында Ак Босо деген жаңы коңушунда газдаштыруу жумуштары башталат деп айтабыз. Эмки жылдыкын биз эми ушу 2024 жылдын аягында мындай иштеп чыгып, ошондой эле СМИ аркылуу маалымат беребиз да. Абдан жакшы. Анан биздин көрүүчүбүз жазган экен, газдын баасы 21 сом, негизи эле газ кымбаттап эле баратат. Газдын бааларын ким көзөмөлдөйт дейт? Биздин газдын баасын биз өзүбүз койбойбуз. Бул бааны мамлекеттик энергетика министрлигине караштуу департамент карайт. Бул көзөмөлдөө мамлекеттик регулятор болуп эсептелет. Ошол тарифтерди мамлекеттик органдар коюп берет да. Бирок мындайча эсептеп көрсөк, ошондой эле өзгөчө биздин республикабыздагы газдын баасын өзгөчө ошо коңшу мамлекеттер менен салыштырат да, ошондой эле Өзбекистан, ошондой эле Казакстан менен. Бирок ошондо салыштырганда биздин республикабызда өзүбүздүн газыбызды жок экенин эске алыш керек. Бул импорттук газ. Ошондой эле Казакстанда же Өзбекстанда бул өзүнүн газы. Алардын өзүнүн газы бар. Анан ал өзүнүн газын дагы экспортко сатат. Экспортко сатканда баасын абдан көтөрүп коюп, ошол жерден алган сверхприбыльды анан ошол өзүнүн калкына сатканда азайтып берет да. Бул мындай перекрестное субсидирование деп коет да.
ошондой эле биздики биз Россиядан алып атабыз, Казакстандан да алып атабыз, Өзбекстандан да алып атабыз. Алар менен салыштырганда кичине туура эмес болуп калат деп эсептейбиз да. Бул жерден баягы баа саясаты өзгөчө мааниге буруш керек бул жаатына. Кезектеги суроо деле ушул баасына байланыштуу экен, бирок сизден кеңеш иретинде көрүүчүбүз жооп алууну күтүүдө. Саламатсыздарбы дейт. Газ счетчигинде заводской брак болушу мүмкүнбү? Менин үйүм 100 квадрат метр, айына 15 миңден келип жатты кышында баа. Азыркы маалда 600-700 сомдон келип жатат. Бул көп эмеспи дейт. Эми ар бир айына 15 миңден газга төлөсө Кышында келиптир. Ал эми жайында 600-700 сом дейт. Ошо кышында 100 квадрат үйүнө 15 миң төлөгөнү көп болот. Бул абдан көп болуп кетип атат го. Ошондуктан мен бул жерде кеңешим бизге ушул заявление менен, арыз менен кайрылып, ушул менин счетчигим туура эмес эсептеп атат деген кайрылуу менен келсе, биздин специалисттер келип, ал счетчикти карап, проверка өткөрүп, бул госстандарттан проверка өткөрүлөт. Болбосо жаңы счетчик коюп беребиз. Бул жерде эми арыз менен кайрылыш керек. Эми ушул арызды кимге кайрылыш керек жана кандай кылып жазыш керек деген биздин көрүүчүлөрүбүз да көп жазып атат Дарик боюнча. Биздин Бишкек шаары боюнча филиалыбыз Бишкек газ деген филиал. Анын эң негизги офиси Горький көчөсү 22. Сол жерге келип өзүнүн кайрылуусун, арызын таштап кетсе болот. Болбосо ошол биздин сайтка gazprom.kg деген сайтка кирип, ал жерде бүт маалыматты алса болот. Ошондой эле Чүй газ деген Чүй областындагы караган филиалдын дареги Бишкек шаары 8 микрорайон 28А деген адреси менен кайрылса болот. 305 саны менен аяктаган абонентибиз жазыптыр. Саламатсызбы дейт. Ысык Ата району Телмен айылы Сынташ айыл өкмөтү списокто барбы газ кирүүгө дейт. Жеке ар бир өзүнүн айылы жөнүндө маалымат алууну Эми бул албетте баары эле туруулуу да. Бул жерде баары тең өзүнүн айылына карайт да. Эми ошондой эле мен Телмен айылы боюнча менде маалымат жок экен. Бирок бул теле көрүүчү биздин атыбызга расмий түрүндө кат менен каралса, биз жооп берип коебуз. Түшүнүктүү. Келечек конушуна жакын арада газ киреби? Келечек жаңы когушу каралган. Менин маалыматым боюнча ал жерде бул эми бирок Бишкекке караштуу. Ал жерде биздин маалыматыбыз боюнча 989 абонент каралган экен. Бүт маалыматыбыз бар, списокко каралган. Эми муну келе жаткан эмки жылы же келе жаткан 2 жылдын ичинде келечекке газ барат деп айта албайм. Анткени менин билишимче ага чейин дагы жаңы коңуштар бар. Инесай деген жаңы коңуштар бар. Анан аларды бүтүргөндөн кийин анан тиги келечекке барсак болот. Негизи газ киргизилүүдө урматтуу теле көрүүчүлөр, коңшу айылыңыздарда газ киргизилип жатса, үмүт кыла берсеңиздер болот экен. Себеби ал жак толук кандуу газдаштырылгандан кийин кезек сиздерге дагы жетет экен. Себеби атайын схемага ылайыкташтырылып, кезеги менен баягы газдаштырылып жатыптыр. Алдыдагы көчөлөр биринчи газдаштырылат экен, андан кийин кезектеги анын артындагы көчөлөргө да түтүкчүлөр киргизилет экен. Ошондой эле негизде азыркы кезде бүт процесс Кыргызстан боюнча, Чүй областу боюнча болуп жатыптыр. Соңку суроолордон болсун, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. При проведении газа за метр оплачиваем 700 сомов. Правильно ли это дейт? Бул бааны биз өзүбүз койбойбуз, анткени бул эми конкурентный рынок деп эсептелет. Кайрылса, бизге деле кайрылса болот, бирок азыркы убакытта орточо баасы ушул 750дөн бир 900 сомго чейин болуп атат да. Ошондуктан 700 десе бул материалдар менен чогуу болсо жакшы эле баа деп айтсам болот. Түшүнүктүү. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мынакей ушул дачалар боюнча дагы биздин мейманыбыз жооп берди. Анан ушул Токмоктун Золотая осень дачасына газ кирүү пландаштырылганбы деген суроо экен. Бул дагы болсо ушул жанагы жалпы дачага байланыштуу проектке кирет да. Бул жалпы өзгөчө дачалар боюнча проекти жок. Токмоктун догазификациясы деген проекти бар. Анан ал жерде мен жана айтып кеткендей, Токмоктун жанындагы мен билишимче ошо Акбешим 11 жылга деген айылдар бар. Ошолор менен чогуу киргизилет болуш керек. Бирок мындай эсептеш керек да. Биздики техникалык жагынан дагы ошол дачный поселок болобу же бир айыл болобу, ал негизги магистралдан өтө алыс болсо, анын калкы аз болсо, биз ал жерге газдаштырууну газ түтүктөрү менен эмес, жана газ көлдөр менен алып барууга азыр мындай долбоор жасалып атат да. Анткени
газ түтүктөрүн ал жерге тартыш абдан кымбат болуп калып атат. Анан ал жерге тартып баргандан кийин газдын баасы да башкача болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан азыркы убакытта жаңы технологиялар пайда болду, СПГ деген. Ошол СПГ газ көлдөр менен газ алып барууга мүмкүнчүлүк пайда болуп атат да. Биз ошол мындай алыс турган дачный поселоктор, коттеджный поселокторго ушундай технологияны алып барабыз деп эсептеп атабыз. Бирок ал технология азыр кымбат болуп атат. Ошондуктан биз мындай изилдөөнү өткөрүп атабыз. Анан жылдан жылга жаңы технологиялардын баасы төмөндөп келет да. Ошондуктан биз ушу СПГ боюнча бир 1-2 жылдык бир пауза алдык да. Ошол 1-2 жылдын ичинде анын баасы да төмөндөйт, специалисттер да пайда болот. Ошонун негизинде анан алыс турган айылдарга дагы газ барат деп ишенебиз. Сөзсүз түрдө биз дагы үмүттөнөбүз, ишенебиз. Негизги ошол газдаштыруу долбоору боюнча алдыңкы 5-6 жылдын алкагында газ Чүй облусунун ар бир аймагы, ар бир айылы, райондору газдаштырылат деген план бар экен. Буюрса аманчылык болсо сөзсүз түрдө бул иш мерчемделген чаралар өз ишин аткарат, ишмердүүлүгүн жүргүзөт деген ишеничтебиз. Анан дагы белгилей кетмекчибиз, урматтуу көрүүчүлөр, албетте сиздердин сурооңуздар көп болуп жатат. Дал ушул суроолоруңуздарды жана сунуштарыңыздарды, кайрылууларыңыздарды Бишкек шаарында орун алган Газпромго кайрылып, Горький 122 дарегине же болбосо Газпром Чекит KG сайтына кирип, толук маалыматтарды алып, кайрылуучу адистерге кайрылып, суроолоруңуздарды сөзсүз түрдө узатып жооп ала аласыздар демекчимин. Же болбосо мынакей мейманыбыз айтып кеткендей эле, Арзымат Алдаяров Нуркуловичтин атына жазып, белгилей кетсек, бүгүн биздин студиябыздын мейманы болду. Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун экономика жана финансы боюнча орун басары бүгүнкү биздин мейманыбызга да кайрылып, өзүңүздөрдүн суроолоруңузга тийиштүү жоопторду алсаңыздар болот демекчимин. Арзымат Нуркулович, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге, биздин көрүүчүлөрүбүздүн суроолоруна канааттандырарлык жооп бергениңизге, алдыда коюлган пландар, аткарылган иштер тууралуу маалыматыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Ошону менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Маанилүү маек көрсөтүүсүнөн кийин УТРК Чүй телеканалынын өз ишмердүүлүгү алдыга карай уланта бермекчи. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.